Өзүн өнүктүргөн аял коомго, кесибине жана калса өлкөнү дагы өнүктүрүүгө чоң таасир берет. Дал ушул айымдар программасында биз эгемендүүлүк жана аял өзүн өнүктүрүүдөн өлкөнү өнүктүрүүгө чейинки аялдардын мүмкүнчүлүгү жана азыркы учурдагы орду тууралуу кеп кылабыз. Сиздер менен мен Айганыш Туратбек кызы, биз баштайбыз. Заманбап кыргыз тамсилчилигин өнүктүрүп, адабиятты жаңы форматта окурманга жана көрүүчүгө жеткирип келе жаткан Назара Аразакова эжекебиз. Кош келдиңиз. Эфирде көрүп жатканыбызга кубанычтабыз сизди. Буюрса сиз менен дагы маек өзгөчө кызыктуу болгону турат. Анткени тамсил жанры эле өзгөчө кызыктуу тема десек болот. Тамшандырган тамсилдер. Үкүлөр. Азыр үкүлөр көбөйдү. Бекерчилер көптөрү. Болуп үйдө укташпайт экен булар түндө. Маанилүүбү десең кайда? Баары интернетте отурган. Телефон деген немени чукулаган. Тумчугушуп, жашоолорун тумчуктурган. Уктатпай же уктабай булар. Анан күндүзү кечке тырайган. Угуп жатасыңарбы, үкүлөр? Убагында уктагыла. Аягыла мээңерди. Көзүңөрдү сактагыла. Эмесе үкүгө окшогон дагы жакшы. Канаттуу да баары бир, жандуу да. Коркунуч бар. А силер зомбиге айланбагыла. Чын жашоодо жашабай, кинодогудай кимге керегиңер бар анан абайлагыла. Эфирдин башталышында эле сурай кетейин, кызыгуу кайдан пайда болду дагы ушул тамсилчиликке? Анан эң алгачкы чыгармачылыкты баштап аткандагы күндөрүңүзгө бир кайрылып баралы. Мен негизи биринчи кесибим актерский, актрисамын. Өзүм 16 жыл ушул Бишкектин эң мыкты, эң алдыңкы театрларында иштедим. Алдыңкы актриса, алдыңкы ролдорду көп ойнодум дегендей. Ошол кесибим менен дүйнө жүзүн кыдырып келдим да менчи. Анан кийин эми тамсилчилик өнөр бул студент кезинде башталган бирок. Андан биринчи башталган да. Анткени эми баягы аткаруучулук, көркөм окууну абдан жакшы көрчүмүн өзүмчү. Ыр жазчумун ошол кезде эле. Поэзияларды, монологдорду өзүм жазып алып, өзүм аткарчумун да. Анан кийин ошол кезде эми баягы улуу классиктердин тамсилдери менен чоңойдук да биз. Тоголок Молдо, Крылов, Михалков, Мухтар Борбугулов, Медин Алыбаев, Райхан Шүкүрбеков аталарыбыздын тамсилдери менен чоңойдум. Анан кийин ошол кезде бир кыялданчымын да, Кудайым буйруса, кийин баралыма жетсем, мен дагы ушинтип автору Назара Аразакова деп менин да тамсилдеримди студенттер окушса экен, мен да тамсилчи болсом кандай сонун болот эле деп ошондо кыялданган экен. Мынакей Кудайым оомин дептир. Ошол кезден баштап мынакей кыялым орундалып келатат. Азыр мынакей канча университеттердеги, театралдык окуу жайлардагы студенттер менин тамсилдерим менен чоңоюп, тамсилдеримди айтышып, экзамен сессияларын тапшырып келатышат да. Эмнеден пайда болду ошол студенттик кезде? Же катылган бир өнөр бекени? Ооба, бул эми баягы тамсилди мен азыр байкап, азыр баягы изилдеп атабыз да. Негизи тамсилчилер аз эле болуптур да. Кылымда бир эле, бир эки тамсилчи жаралган экен да. Негизи эле баягы адабиятчылардын айтуусу боюнча бул дагычы. Анан кийин мен өзүм айтып атпаймынбы, ошо студент кезде тамсилди абдан айтканды жакшы көрчүмүн. Аткарганды жакшы көрчүмүн да. Мисалы биздин студенттер мисалы кээ бири манаска кызыкса, кээ бири поэзияны жакшы айтса, кээ биркилер монологду жакшы айтса, мен ушул тамсилди изилдеп, тамсилдерди ар кандай образдар менен ушундай даже кээ бир тамсилдерди өзгөртүп алчу элем да өзүмчү. Анан мугалимдерим урушчу эле менчи, ай Назара, тиги Мухтар Борбугулов тирилип келет. Бул Крыловдун тамсили депчи. Ошон үчүн ошол кезде эле мен ошо кызыгуум, айтып атпаймынбы, аябай күчтүү болуп, ошол азыр мынакей Кудайым ошол баягы жолумду ачып атабы, баягы ойлорумду, баягы илгерки кыялдарымды
мынакей азыр аткарып келатам да, буюрса 3-чү китебимди чыгарып мынакей бүгүн алдыңарда турам. Китебиңизди айтып калдыңыз, келиңиз ошол китептен эми бир тамсил бизге окуп бериңиз. Анткени биздин азыр телекөрүүчүлөр дагы күтүп жатса керек. Тамсил айтуу үчүн дагы өзгөчө бир өнөр керек, өзгөчө үндөр керек. Ал үндөрдү алмаштырууга дагы талант керек. Кыргызстандагы алгачкы тамсилчи Айым деп чыккандан кийин деп өзүмдү мынакей ак элечекчен кылып сыртын, анан кийин бунун кириш сөздү жазган агайды да айтып кетейин. Ал агай өзү ушул тамсил, сатира, юмордун доктор налогу, профессор, филология илимдеринин доктору Кубан Мамбеталиев агай жазып берген. Ошол агай изилдеп, ошол агай баардык тамсилдеримди редакциялап берип, көрүп, угуп, өзү дагы. Анан кийин Азара, сен ушул азыр Кыргызстандагы чын эле алгачкы ушинтип тамсилдерди жазып атасың, байма-бай чыгарып атасың. Өзүң ушунда мынакей мен макам сага берейин деп ошол агайым айткан да. Ошон үчүн дайыма ошону айтып жүрөм да. Татыктуу эле макам болду окшойт. Агайыма да чоң рахмат. Дайыма менин ушул азыркы 4-чү китебимдин дагы кириш сөзүн жазып даярдап атабыз да. Буюрса азыркы эми күзүндө, буюрса сентябрь, октябрларда менин 4-чү китебим жарыкка чыгайын деп турат, буюрса. Эң сонун. Анда эмесе мен баягы алгачкы тамсилдеримден баштап кетейин. Негизи тил жоголсо эл жоголот, эл жоголсо жер жоголот деген бир өзүбүздүн макалыбыз бар го Кыргызда. Ансаардай мен тегеректе мен өзүм да педагог болуп да иштейм. Индивидуальный сабактарды да берем. Именно речь боюнча, көркөм окуу боюнча, мастерство актера боюнча берем да. Анан баягы Кыргызстанда эмес, ушу Бишкекте эле айта кетсем, 60% балдар орусча сүйлөйт да. Кыргыз тилди билишпейт. Билишпеген дагы кичинекей балдар дагы көйгөйлүү маселе экен да. Бул мен өзүм дагы көрүп, угуп калган үчүн ошону айтып атам да. Анан ошондо аябай жүрөгүм баягы эзилдеби, оорудубу, ойлондумбу, толгондумбу, ошо Саякатчы Бака 2 деген тамсилди жазгам да. Баягы илгерки жомоктогудай билесиңерби Саякатчы Баканы? Ошондой бизде да бар бир бака. Кадимки Бишкектин тегерегинде жашайт сазда. Билбейм кантип барып келгенин Америкага. Ооба, Америкага. Окудубу, иштедиби ал жерде? Канча жүргөнү белгисиз деле. Келип эле сүйлөп калса болобу англисче? Түшүнбөйм, билбейм, no деп силерче. Башка бакалар кызыгышса дагы, суранышса дагы сүйлөй албай бакача? Мен эмне жөн эле Америкага барып турмунбу? Мен америкалык бакамын. Билишсин ким экениңди буларың. Ошончолук сүйлөшкүлөрү келишсе, үйрөнүп алышсын. А дегенде англисче деп өзүнө өзү ыраазы болуп бака англисче сүйлөп кирди башкаларга. My name is Baka. What is your name? Деп бир бакага. Түйү бака жалдырап калса, түшүнбөйт мына буларың мени. Эмне деп сүйлөшмөк элем? Кызыксыз мага силер менен деп секирип кетти сазга кенен. Кандай дедиңер бул жагын? Бака 100 тил билсе да ал бака. Калмак беле ал башка. Өз эне тилин чангандар, бакача жашайт кандайлар. Саякатчы болсо да сазга баткан кайрандар дейт. Сонун мынакей бир көйгөйдү эле алып, башка бир образдарды дагы жаратып, анан таамай айтпай, кыйыр жол менен айтып жеткирген дагы өзгөчө бир сонун өнөр. Бали өнөрүңүзгө рахмат. Бул тамсилдер негизи азыр өзүңүз дагы айтып кеттиңиз, ошо коомдон эле чыгат да. Анан көбүнчө кайсыл темаларга кайрылгыңыз келет тамсилдериңизде? Негизи көптөр ушундай суроо берет да, ушул тамсилдериңизди кантип эле ушуну жазып атасыз, байма-бай чыгарып атасыз. Мына азыр дагы буюрса менин ушул тамсилдериме тартылган мультфильмдер да чыгып атпайбы? Байма-бай чыгып атат да азырчы мынакей. Кандай эле ушундай идеялар сизге келе берет, кантип эле ушундай идеяларды каяктан аласыз деп көп суроо берет да магачы. Анан мен айтам да, мен кайдан алмак элем? Мен космоско бара алмак белем, мен айда жашабасам, күндө жашабасам, мен жерде жашап атам, адамдардын арасындамын. Ошон үчүн бул тамсилдердин баардыгы
адамдардын арасынан алам да, коомдо болуп аткан баягы көйгөйлөр, берки ошондо баягы каармандарды өзүм жолуктуруп калам, маңдайыман чыгат дегендей. Кээркү каармандарды баягы бир кинолордон көрүп калам балким, кээркү тамсилдеримди түшүмө көрүп жазган тамсилдерим да бар. Ар кандай да эми булчу баардыгы баягы адамзатка байланыштуу. Анан адамзат коомдон гана алынат да. Анан ошо коомдо алып аткандан кийин баягы жөн эле жаза бербей, анда көйгөйлүү бир маселелерди ошолордун арасында кошуп, аларды каармандарды баягы айландырышым керек да. Мен дагы жаныбарга айландырамбы, буюмдарга айландырамбы, ишылып анан өзүмдүн идеяларымды кошуп анан жаратам да. Бир тамсил жазганга сизде канча убакыт кетет? Кээ бир Эң көбү канча тамсилдеримди болгон? ошо менин адашкандар, элик деген жаңы тамсилдерим бар. Ошол тамсилдеримди бир толгонуп атып, ойлонуп атып, бир ай, 2 ай, бир 3 айга чейин барат да. А кээ бир тамсилдерди, мисалы, Хрусталь деген тамсилим бар. Бир эле көрүнүштү көрүп калып, бир эле күндө жазып койгом да. Ар кандай, илхом деген ар кандай келет да. Кээ бирде шар келет. Кээ бирде мындай ойлондурат, кадимкидей толгондурат, издейм кадимкидей ошол персонаждардычы, кадимкидей кимге салыштырсам деп, жаныбарларды да издейм дегендей. Ансарда бул эми ар кандай да керемет нерсе, баягы илхом деген нерсе да. Сиз китепкана жазып тим болбостон ошол тамсилдериңизди видео форматка дагы айландырып, азыр өзгөчө жаңы форматта көрүүчүлөргө тартуулап келесиз. Алардын ичинен ошол буюм деген дагы тамсилиңиз бар. Ооба, мен баягы көрүүчүлөргө, окурмандарыма жеткиликтүү болуш үчүн эми азыр баардыгы интернетте карап калышпадыбы? Баардыгы карамагандары телефон, компьютер дегендейчи. Анан баягы бир эле китептерди чыгара бербей, баягы менин жанрым позволяет да ошого дагычы, баягы эрк берет дегендей, ошо азыр буюрса бир Гүлмира Кулунова деген сонун бир таланттуу кыз менен иштешип атам, режиссер кыз, интеллект менен иштеп атабыз. Буюрса ар бир тамсилиме эми ушундай бир мультфильмдер тартылат да. Ошон үчүн азыр ошо менен дагы алек болуп атабыз. Сон сөзүңүзгө аралжуу кошулуп кетейин дагы. Азыр да ушул буюм тамсилин биргеликте көрөлү. Келиңиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр. Тамшандырган тамсилдер. Буюмдар. Бир чоң заңгыраган үйдүн бөлмөлөрү бири-бирине карап турат. Бөлмөлөрдүн ичиндеги буюмдары бөлүнүшүп бөлмөлөрдү бөлүп турат. Мисалы, ашкананын табак казандарынан кашык бычактарына чейин чыны, чайнек, челек калгандарын айтпай кетейин. Биз баарын тойгузган деп, биз болбосок баары ач калат деп девиздерин кайталашып турушат. Биз деп катуу кыйкырышат. Уктоочу бөлмөнүн керебет шкафтары, үтүк, күзгү башкалары оккулары келбейт аларды. Бизге покой керек деп сөгүнүп, эшиктерин катуу жабат бөлүнүп. Анан конок тоскон бөлмөдөгү буюмдар, о булар кыйындар. Диван, люстра, сервант, килемдер термеле жылтырашып бой көтөрөт кериле. Биз чоң бөлмөдөнбүз деп бөлүнүп, кымбатпыз, козбуз деп көрүнүп. Кармабагыла сындырасыңар, колуңарды жуугула кир кыласыңар. Чоң бөлмөгө чоң гана коноктору кире алышат деп мактанышат. Кагынып, силкинип, жактырбай турушат. Анан ортодогу узун коридор дегенде
eski sandık barına bağ berip turat. Бирок анын сөзүн ким угат? Ал жакында таштандыга ыргытылат. Бир күнү ашканадан газдан тараган катуу өрт чыгат. Кой деп буюмдар. Жапкыла деп эшикти жашынышып, чуулдашып качышат. Сандык ортодон аларга бөлүнбөй ашканадагы сууну агызгыла, болбосо баарыбыз жок болобуз заматта дегенди угушпады бирөөсү да. Оба ошентип качышса да көмүлүп, жабышса да эшиктерин бөлүнүп, өрт жабыла аябады эч кимисин, гүлгө айлантты бир заматта ар бирисин. Мына бул жөн гана бир мисал болду. Бөлүнгөндү бөрү жейт дегенди ойлонолу. Сонун ушул тамсил боюнча эле мен бергим келип жатат. Видео форматка айландырып, жаңы форматта берип жатканыңызга качан идея келди андай? Анан азыркы учурда кандай кабыл алып жатышат? Негизи эле улантканга мүмкүнчүлүк сөзсүз түрдө бар. Башында бир 12 тамсил, 26 тамсилден жазып баштаганда эле оюмда бар болчу да. Ошондо эле мен баягы адамдарга аудио менен жеткирчүмүн анда. Өзүмдүн YouTube'да каналым бар, YouTube канал Назара Разакова деп, аякта ошо элдер кызыгып, көрүп, сурап калышчу да. Булардын авторлору ким, окумуш тамсилдери го депчи. Анан ошондо эле баягы оюм бар болчу да. Кудайым буйруса, ушул менин тамсилдериме мультфильм да тартылса депчи. Анткени менин көп тамсилдерим баягы бар деп айтпайын, бирок көп тамсилдер ошол мультфильмге ылайыкташ да, аябайчы. Мындай автор окуп бул жактан анан мультфильм кылса абдан сонун да. Замандын талабы экен бул дагычы, замандын талабы, заман каяка өссө биз дагы ошол жака өскөнгө аракет кылат экенбиз да. Канчасы тартылып бүттү? Ошондо 101 тамсилим бар. 101 тамсилим бар. Анын баардыгы мультфильмге ылайыкташтуу эмес, бир 70-80 да. Азыр эми бул 8-9 тамсил уже мультфильм болду буйруса. Тамсилдериңизде эң көбүрөөк кайсыл темага кайрыласыз? Анан мааниси азыркы учурдагы тамсилдердин эмне эле? Тамсил деген эми өзүңүздөр билесиздер да. Бул тамсил деген философия. Бул деген жөн эле кыйытып, кыпчып, сатира менен, күлкү менен, кайгы менен айтылган бир чоң философиялык ой да. Ар жагында бир идеясы, айта турган, тарбиялай турган бир сөзү болуш керек да, мааниси чоң болуш керек да. Анан эми мындай ошондой өзү ошондой жанр болгондон кийин албетте тарбиялоочу бир элементтер да болуш керек. Аягындачы баягы философский ойлор дагы точка менен ошо философский ойлор менен бүтүш керек да. Анан баягы коомдон алынат, биринчиден өзү аялдарга байланыштуу, досчулукка байланыштуу, эң негизгиси бир эле жаныбарларга байланыштуу эмес да. Мен ошондо айтып кетейин деп аткам. Негизи тамсил баягы элдер башында илгери көнүп калганда жалаң тамсилдер булар жаныбарлар депчи. Жок, менин бул тамсилдер китебимде бир эле жаныбарлар эмес. Бул жакта буюмдар да бар, көлөч да бар, жүрөк да бар, роза да бар, курт куштар да бар. Анан эң негизгиси мына азыркы мен силерге окуп берейин деп аткан тамсилим ашказан жөнүндө дагы бар да. Ошон үчүн баягы актуалдуу темаларга кайрылганда органына дагы кайрылып кетем дейсизби? Жүрөк да бар, ашказан да бар, тил да бар. Бул жакта ар бир өзүңөр мындай өзүңөргө жакын көрүп калган персонаждарды бардыгын таба аласыздар деп ойлойм да менчи. Анда мына эми алдыда тойлор келатат, жакшылыктар болсун, албетте баягы элибизде токчулук болсун, тойлор гана болуп турсун дейбиз го, бирок ошону дагы ошону бир мындай бир карап жазган бир тамсилим да. Кабыл алып коюңуздар. Анда ашказан. Ашказан кечөө дагы тойго барган. Ким менен эмне жеди баарын жайган. Мактанды дастаркондон кечөө жеген, бүгүн дагы бүтпөй айтып элестеткен. Тим эле укмуш экен. Жайылды анысы да мунусу да, шилекейиң чууруп
агып тамып кеткен. Үстүндө эмне гана жокко эми казы карта, балык тоогу, чучук майы, мөмө жемиш төгүлүптүр түрү менен. Нандын түрү жумшагы да катуусу да, баранан таттуулары ачуусу да. Ичилди шараптын куюлду бардык түрү, ичилди сууда эле тууп күнү. Аягында бата менен тоюп өттү, о миңдеп түнкү саат 1ден өттү. Тойо напсизимди тыя албадым, болушунча батырып өзүмдү өзүм аябадым, таптакыр аябадым деп шыбырап ашказан кеп тулады. Биз эми тойлорду эле эңсеп калдык. Не кылалы, азыр заман ушундай, ичип жегенибизди айтып калдык. Десе боор ар жактан ой, жаным ой деп тура албады. Жаман көрүп ашказанды уруша албай, алы да жок, эч нерсе деп айта албады. Өпкө жагы тыгылып сыгылды эле, деми жетпей ал дагы кыйналганын айта албай кышылдап ары карады. Ушунчада кыйнайбызбы өзүбүздү? Көзгө тойбойт. Калганычы айтышпайбы? Башчыбыздын жарлыгы чыккан го. Тыя болгула деп айткан го. Өмүр бою той деп бир күнү баарыбыз кырылмай болдук го дейт. Өзгөчө тамашалуу, азыркы актуалдуу темада десек дагы болот. Анан бул талант эми сөзсүз түрдө муундан муунга өтүш керек. Бул жатта кандай эмгектенип атасыз? Үйрөткөн инсандарыңыз сөзсүз түрдө болсо керек. Ооба. Баягы албетте баягы өзүбүз штаттарыбызда айта жүрүшүбүз керек. Жол көрсөткөн адамдарды, колдогон адамдарды дайыма айта жүрүшүбүз керек го. Мен дагы мени колдогон жакшы инсандар, таланттуу инсандар, эли билген, көзгө илинген адамдар абдан көп да. Бирок эми баягы мен ойлойм, ушул мен азыркы жаратып аткан эмгектерим бул кыргыз элиме калат, муундан муунга өтөт. Жаштарга баягы бүгүн бааланбасак дагы кылымдар, айлар, жылдар өтүп, может быть, бааланабыз деп ойлойм да. Ансардай менин азыркы эмгектеримдин баардыгы кыргыз элим үчүн, кыргыз жерим үчүн, кыргыз тилим үчүн арналат. Сонун шакирттериңизге үйрөтүп атасызбы? Шакирттер кандай? Азыр сиз баштагандан кийин ушул тамсил жанрына кызыгуу күч алдыбы? Албетте күч алды. Мынакей мен 10 жылдан бери тамсил жазып жүрсөм, 10 жылдан бери педагог болуп жүрөм да. Менин канча шакирттерим мынакей силерге да канча келишкен, 7 каналга, ушул Талимтайга, Баластанга дайыма келип тартылып жүрүшөт. Менин тамсилдеримди даңкташып, баркташып айтып жүрүшөт дегендей, мен дагы мынакей ушу сабак берип атып, канча балдар, кыздар, жаштар менин тамсилдерим менен чоңоюп келатышат да. Мен ошого дагы бир чети сүйүнүп, бир чети абдан баягы эметем да, кыялданам да. Ошолордун арасынан дагы буюрса кийин ушул тамсилди дагы тааныткан, дагы мынан да балким сонун жазган, менден да сонун айткан дагы канча жаштар чоңойсун, келечекте болсун деп мен кыялданам да. Канча жаштан канча жашка чейинки азыркы шакирттериңиз? Негизи 5 класстан, негизи мен 5 класстан өйдө эметем да, кабыл алам. Бирок азыр деген кичине токтоп калдым, анткени баягы тамсилдеримди баягы китеп чыгарып атпаймынбы? Байма-бай китеп чыгарып атам, байма-бай кечелеримди өткөрүп атам. Кыргызстанды түрө кыдырып келдим. Кыргызстандын ар бир жерине ушул тамсилдерим сиңсин, китептерим алынсын, жаштар окусун деген максатта мен азыр баягы Кыргызстандагы түрө кыдырып жүрөм да. Анан баягы ойлойм, эми азыр эми баягы орусчага да которулуп атат тамсилдеримчи. Орус тилине да которулуп атат. Балким ушул менин тамсилдерим дүйнө жүзүнө тарайт деген баягы чоң максатым, анан кыялым бар да, буюрса. Сонун канчасы орусчага которулду? Качан башталды? Ошо бардыгы башталды, которулганына ошо 1 жыл болуп калды. Тамсил жазганда токтоп калбай улантканга эмне сизге күч берет? Талант берет, баягы кереметтен бул деген жаратмандыкты Кудай өзү берет экен да. Айтат го, акчаны, байлыкты адам өзү табат экен да. Баягы бийликти дагы адам өзү табышы мүмкүн экен. А бирок ушу жаратмандыкты бул Кудайым гана берген белек экен да булчу. Ошон үчүн мен Кудайыма ыраазымын. Мага ушундай баягы жаратмандыкты, ушундай порталымды ачык, азыр күнү түн жазам, күнү түн ойлоном, күнү түн кыялданам, идеяларым абдан көп башымда.
ошолордун баардыгын буюрса баягы колубуздан келишинче жазып атабыз. Эми талант 1% дейт. Аракет дагы болуш керек. Аракет албетте. Алма быш, озума түш деген заман эмес да азырчы. Азыр баягы жараттыңбы, жараткан эмгектериңди баягы басып жата бербей, өзүңдү аракет кылып, таратып, айтып, деп туруш керек да. Анан ошондо гана элге жетет. Сизди жогоруда айткандай эле актрисалык жагыңызды да билебиз, ырдап чыгарып жүргөнсүз. Анан алар азырынча экинчи планга өтүп атабы? Негизи могул айтып атканын баары азыр мына мисалы актерский мастерство да болчу. Баардыгы бир болуп атпайбы? Үн. Мисалы актриса, актер адамга 3 нерсе керек да. Үн, өң, анан мастерство деп коет да. Ансарда эми баягы жазуучулукту да жаратмачылыкты да берип коюптур Кудайым. Азыр ошонун баардыгын менин кечелериме келсеңиздер, буюрса көрөсүздөр да, менин кечемде ырдайм дагы, мен аткарам дагы, өзүм окуйм дагы, ошол жерден баардык баягы таланттуу балдарым да окушат дегендейчи. Ансарда баягы баардык жактан Кудайым берип атса, анан кийин депчи. Эмнеге көрсөтпөгөнгө дебейсизби? Баардыгын баягы чогуу эле алып жүргөнгө аракет кылам негизи өзүмчү. Бирок ошол тамсил өнөрү, тамсил жанры баардыгын баягы баары бир баягы көкүрөгүмдөгү бир өзүнчө бир от болуп, дайыма ошол эргитип, дайыма менин жанымда да. Ошон үчүн мен баягы көбүнчө ушулга басым жасайт окшойм да. Баары бир жүрөк ушул тамсил жазганга, аткарганга тарта берет. Ооба, ооба. Жогоруда эфирибиз эгемендүүлүккө дагы арналат деп кеттик. Анан эгемендүүлүккө арналган тамсилдериңиз барбы? Менин китептерим, кылган эмгектерим баардык кыргыз эли үчүн, кыргыз жерим үчүн, кыргыз тилим үчүн. Ар бир тамсилдеринде өзүнчө философия, өзүнчө бир ар бир таалими, тарбиясы негизи бар да. Кыргыз элибиз улуу эл. Мен ошону айткым келет. Негизи эң негизгиси биз аруу элбиз. Биз таза элбиз, биз улуу элбиз, биз эң байыркы элдердин бирибиз да. Ошон үчүн өзүбүздүн баягы эгемендүүлүк бул бизге аманат экен ар бирибизге. Ар бирибиз баягы сүйүнүп, көкүрөгүбүздө өзүбүз эмне кыла алабыз ушул мекенибиз үчүн. Өзүбүздүн колубуздан эмне келет мекенибиз үчүн, кыргыздар үчүн, кыргыз тили үчүн, мисалы ар бири өзүнүн сферасында. Баягы баарыбыз баягы жаратмандык же баарыбыз баягы ырчы же баарыбыз эми болуп кетпейбиз да. Ар бири өзүнүн ишинде кыйын болсо, мыкты болсо, анан ошону кыргыз элине калтыра алат деп ойлойм да менчи. Ошон үчүн ар бирибиз көкүрөгүбүздө кыргызбыз деп, патриот болуп, кыргызча сүйлөп, кыргызча ойлонуп, салт санааларыбызды унутпай, ата тегибизди унутпай, анан кийин только вперед баягы алдыга гана умтулуп, алдыга гана жарык жашоо деп коет го баягы. Сонун жашоо, керемет жашоо бизди күтүп турат деп ойлойм. Ошого биз өзүбүздүн дагы салымыбызды ар бирибиз кошушубуз керек да. Сөз түрдө баркташыбыз керек. Анан сиздин оюңузча эгемендүүлүктүн баркы эмнеде? Эгемендүүлүктүн баркы ошо биздин эркиндигибизде. Эркин сүйлөй алабыз, өзүбүздүн тилибизде күлө алабыз, өзүбүздүн тилибизде мына жаратып атабыз, ырдап атабыз, сайрап атабыз, жашап атабыз өзүбүздүн жерибизде. Мына ошол байлык. Ошол чоң байлык, ошол байлыгыбызды биз колубуздан чыгарбай, буюрса ар бирибиз айтып атпаймынбы, даңктап, баалап, билип, анан кийин ар бирибиз баягы ошону мындай көтөрүп жүрүшүбүз керек да, бийик, желбиретип жүрүшүбүз керек. Эфирдин жыйынтыктоочу мыкты фразаларынын бири болду окшойт. Эгемендүүлүктүн баркы бул биздин эркиндигибиз деп айта кеттик. Андыктан ар бир айым эркин болсун, ар бир өлкө биздин Кыргызстаныбыз да ушул эгемендикти алган болсо, эркин жашап, ар дайым алдыга гана умтула берели. Эфирибизди дагы жыйынтыктайбыз. Келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Алдыдагы чыга турган китептериңиз буйруса жакшы ийгиликтер менен коштолсун. Сизди ар дайым эфирлерибизде күтөбүз жана ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, эгерде дал ушул эфир сизге бир инсайт берсе, кандайдыр бир эргүү тартуулаган болсо, биз максатыбызга жеттик деп ишенебиз. Кийинки айымдар программасынан көрүшкөнчө, сиздер менен мен Айганыш Туратбек кызы болдум.